Эме эли тап бергенсе? Куртка айылындагы Жакаш үрөнчүлүк чарбасы алыска Актала районунун дыйкандарын айыл чарба өсүмдүктөрүнүн уруктары менен камсыздаган 2 объектинин бири. Былтыр Россиядан Вакула жана Дарья элита сортторунун 4 тоннасын алышып, 20 гектар жерге айдашкан. Ар гектарынан орточо 23 центнерден жыйналып, алдыдагы жазга аздыр көптүр үрөн бар жана алар каалоочуларга дотация түрүндө берилмекчи. Buğdaydan 17 tonna, arpadan 32 tonna, жалпы 49 tonna bu ürün dayanıp turabız da, berildi dotatsiya менен. Dotatsiyaga endi şu 30% mamleket bizge ürünçülük çarbalarga beret. Biz şu 70%'in dıykanlar акчасын төлөп 30% жеңилдетилип алып атат. Анткени менен өткөн жылы Нарын облусунда Вакуланын жана Дарьянын түшүмдүүлүгү күтүлгөндөй болбогондугун жашырып кереги жок. Ар гектарына 23 центнерден гана айлангандыктан ал баарысына жете бербейт. Адистердин пикиринде мындай көрүнүшкө жай айларындагы күндүн ачуу тийгендиги себеп. Бул Дарьянын өсүрүн паспорту боюнча алсак бир 70-80ден кем эмес да. Бирок 30-тан ашкан жок. Ушундай ар түркүм болуп калды, мындай текши болгон жок. Ана мындан Казакстандан келген кара балык 20 деген жакшы түшүм болду. Биздин район шарты жакшы окшойт. Ушундан жакшы түшүм алышты. Булар өсүмдүн дандыйында деле ушул жесткий кайра кайтарат экен бул. Анан 20-25тен деп аткан, булар 30 тонн ашып кетти. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, артта калган жылы Актала районуна түшүмдүүлүгү мол делинген жогорудагыдай тектүү үрөндөрдүн 250 тоннасы алынган. Алар жергиликтүүлөргө жеңилдетилген шарттардагы насыя катары 3 жылдык мөөнөт менен таркатылган. Үстөгү 4,5%дан. Быйыл деле ушунун сакталары күтүлүүдө. Бирок бааларында өзгөрүүлөр болобу, болбойбу азырынча белгисиз. Ал эми Нарын облусунун Дарбазасындагы Кочкор районундагылар жакындап калган жазда 20 гектар жерге кант кызылчасын эгүүнү мерчемдешүүдө. Чындыгында мындай аракеттер буга чейин деле жасалганы менен андан анча деле майнап болгон эмес. Кант кызылчасын бизден доставка эме болуп атат, кичине алыс приемный пунктту балыкчыга ачып берсе, быйыл бир 20 гектардай айдайлы деген үмүттөбүз. Бая структурага бекиттик. Анан быйылкы жылы ошону өткөрүп алсак, кант кызылчасы чындыгында биздин райондо аябай жакшы өсөт да. Ошондой эле Теңир Тоолук тала кайраткерлери өз кичи мекендерине анча мүнөздүү эмес жүгөрүнү да эгүүнү пландаштырууда. Буга былтыр 63 гектардагы ушул өсүмдүктүн ар гектарынан 322 центнерден чогултулгандыгы түрткү. Эң башкысы ал 4 түлүк үчүн алтынга да алмашкыс чыктуу тоют. Мир Мусубакунова, Мадина Бакирова, Нарын облусунан.